Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, биз кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз спортчуларга ийгилик каалап, комментарий калтырып, лайк басып коюңуздар. Кеттик анда. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Кыргыздын жаш мушкери, октагон уюмунун 61 кг салмагынын чемпиону Илимбек Акылбек уулу Таиландтагы Тайгер Муайтай залында машыгууларын улантууда. Let's go, Veronica! 10 seconds! Let's go! Romario! Спортчубуздун келерки беттештерине ийгиликтерди каалап, курун ишенимдүү коргойт деген үмүтүбүз бар. Айсулуу Тыныбекова бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча өз салмагындагы дүйнөлүк рейтингде 2-чи орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг Венгрияда өткөн эл аралык рейтингдик мелдештен кийин жарыяланды. Будапештте Тыныбекова 62 кг салмагында 1-чи орунду алып, 8000 упай топтоду. Натыйжада спортчубузда 66075 упай чогулуп, рейтингде 3-чү орундан 2-ге көтөрүлдү. Дүйнөлүк рейтинг алдыдагы лицензиялык дүйнө чемпионатында спортчунун кайсы торго жайгаша турганына таасирин тийгизет. Бул жагынан Айсулууга пайда болду деп айтсак жарашат. Эмки жылы Парижде самаган Олимпиада алтынына жетет деген үмүтүбүз бар. Кыргыздын белгилүү мушкери, Ысык көлдүк Ажыдаар каймана аты менен чыгып жүргөн Эдил Эсенгулов Open FC уюмунун алкагында Расул Магомедов аттуу дагестандык мушкери менен мушташышы мүмкүн. Бул тууралуу Open FC уюмунун президенти Александр Гурьянов кабарлады. Эдил Эсенгулов дал добро. Я думаю, слово будет за Расулом. Сейчас он немножко отдохнет. Мне кажется, он очень долго готовился к поединку. И я думаю, на следующей неделе мы свяжемся с его менеджером Магомедом и начнем вести переговоры. Но однозначно это очень крутая история. Акыркы жолу Расул Магомедов Open FC уюмунун алкагында жеңил салмакта мушташып, Рим Хазиахметовду жеңип алган. Ал эми ага чейин былтыр август айында Кыргызстанда өткөн Хабибтин уюмунун мелдешинде биздин Бусурманкул Абдибайыт уулу менен чыгып, Бусурманкулдун сары кагазы болгонуна байланыштуу жеңип алган эле. Ошол күнү көптөгөн кыргызстандыктардын ичи ачышып калганы бар. Эдил менен чыгууга макулдугун бере турган болсо, 77-84 кг салмактарында чыгып жүргөн Эдил мүмкүнчүлүк бербей утат деп ишенебиз. Бул беттеш боюнча сиздердин оюңуздар кандай? Жазып өтүңүздөр. Футбол боюнча Кыргызстан курамасынын жарым коргоочусу Алимардон Шүкүров Еврокубоктук мелдеште дебют жасады. Кыргызстандык спортчунун Неман аттуу клубу 13-июль күнү УЕФАнын конференциялар лигасында квалификациялык биринчи беттешин өткөрдү. Анда Шүкүровдун командасы конокто Лихтенштейндик Вадуц менен жолугуп 2-1 эсебинде жеңишке ээ болушту. Болгондо да жеңиш алып келген голду 82-мүнөттө Шүкүров киргизип кеткен. Натыйжада оюндун мыктысы аталган эле. Атаандаштар менен болгон экинчи беттеште 1-1 эсеби катталып, Неман клубу мелдештин тандоосундагы экинчи раундга жолдомо алды. Алдыда алар Мальтанын Бальцан клубуна каршы 27-июль жана 3-август күндөрү ойнойт. Ал эми конференциялар лигасынын тайпалык баскычында ойноо үчүн алар дагы 3 команданы жеңиши керек. Алимардонго жалаңгана ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай достор, сөзсүз пикир калтырып лайк басып коюңуздар. Алдыда бизди чоң-чоң ийгиликтер күтүүдө.